Кандай гана жакшы сүйлөйсүз. Как хорошо вы говорите. Сизде бардыгы свежий, бардыгы жаңы. Самса свежайшая у Может, нас. самсаны аласыз? Карантиндеги кечки сейил. Асманга ок чыгарган милиция. Facebook колдонуучусу Болот Ибрагимов кече паркта сейилдеп жүргөн тургундарга милиция өкүлү тапанча кезеген видеону жарыялады. Окуя Бишкек шаарында жакында эле ачылган Чолпонбай Төлөбердиев атындагы сейил бакта жүз берген. Видеодо ондогон тургундар, алардын ичинде жаш балдар жүргөнүн байкоого болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан бүгүн билдиришкендей, 17 майда кечки саат 21:30 чамасында Төлөбердиев багында милиция кызматкерлерине белгисиздер кол салууга аракет кылып жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге 1 май ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу жетип барган. Алар аныктагандай, кайгылуу кызматтын инспектору карантин маалында эрежеге баш ийбей кечке маал сейилдеп жүргөндөрдү байкайт. Милиция тургундарга эскертүү берсе, белгисиз адамдар агрессивдүүлүгүн көрсөтүп, милиция менен чатакташып, табелдик куралын алууга аракет кылган. Мыйзамга ылайык милиция кызматкери Асманга эскертүүчү ок чыгарган. Ушундан кийин гана белгисиздер артка чегинген деп айтылат маалыматта. Бул факты бейбаштык беренеси менен катталды. Окуяга катыштыгы бар жарандарды аныктоо иштери башталды. Булак ЧВ Медиа. Азыр Москвада кыргызча билбесең болбойт. Орусиянын сериалында каармандар кыргызча сүйлөштү. Интернет желелеринде орустардын сериалдарынын биринин үзүндүсү тарап талкууга алынды. Ал Орусиянын НТВ каналы аркылуу көрсөтүлгөн. Динозавр сериалынан алынган. Видео кыргыз сегментинин социалдык тармактарында популярдуу болууда. Эпизоддук ролдо башка каармандын ролун Андрей Смирнов ойногон жана ал дүкөндө сатуучу кыргыз аял менен кыргызча сүйлөшөт. Эпизод учурунда Андрей Смирновдун каарманы өзүнүн досуна бир топ убакыттан бери кыргыз өлкөсүнүн аймагында жашагандыгын айтып берип, жанындагы досунан мектепте кайсы тилди үйрөнгөнүн сурайт. Видеодогу диалогдон: "Сен мектепте кайсы тилди үйрөнгөнсүң? Немис тилин. Азыр кереги тийип жатабы? Жок, азырынча. Азыр кыргызча билбесең, Москвада кантесиң?" Интернет колдонуучулар бул эпизодду эки элдин достугу катары жагымдуу кабыл алууда. Булак Супер КЖ. Токтогулда мечиттен өрт чыкты. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда мечиттен өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 17 майда саат 18:07 чамасында Туркен айыл аймагынын Көтөрмө айылындагы Кабылбек көчөсүндө жыгач устунду тунике жабылган мечиттин 4 чарчы метр чатыры күйүп кеткен. Өрттүн себеби талкууланууда. Булак Супер КЖ. Бишкектеги Гамбей түнкү клубу карантинге карабастан иштеп жаткан. Кече 17 майда түндө Бишкектеги Октябрь районунун мобилдик командасы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги, РИИП санитардык экологиялык инспекция жана акимияттын кызматкерлери менен бирге Гамбей түнкү клубу иштеп жатканын аныкташты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Түнкү клуб пандемия жана жалпы карантинге карабай иштеп, кардарлар эс алып жүрүшкөн. Мындан тышкары арена футбол талаасы да өз ишин улантып жаткан. Бул жайлар жабылып, бузуулар жөнүндөгү кодекстин 293 беренеси ыйгарым укуктуу органдардын чечимдерин, аныктамаларын, тескемелерин, жай талаптарын аткаруу тартибин бузуу, ыйгарым укуктуу органдын мыйзамдуу чечимдерин, аныктамаларын, тескемелерин же талаптарын аткарбай коюу же ойдогудай аткарбоо, экинчи категориядагы айыппул физикалык жактар үчүн 3000 сом, юридикалык жактар үчүн 13000 сом салууга алып келет. Боюнча протокол түзүлдү. Шаардык мэрия ишкерлерди жана жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Булак Элдик Медиа. Кой Таш окуясы боюнча соттук иш. Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу сотко келе алган жок. Бүгүн 18 майда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун өндүрүшүндө Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум болуп өттү. Бүгүнкү соттук отурумга айыпталуучу Алмазбек Атамбаев алып келинген жок. Ден соолугуна байланыштуу Атамбаев соттук отурумдун анын катышуусуз өткөрүү жөнүндө арыз жазып берген. Андан сырткары айыпталуучу Мискенбаевдин жактоочулары Рамазанова жана Бараков келген жок. Сот тарабынан айыпталуучуларга карата тандалган бөгөт коюу чарасы соттук териштирүү мөөнөтүнө карап узартылды. Андан соң айыпталуучу Алмазбек Атамбаевдин жана жактоочулары келбегендигине байланыштуу соттук териштирүү 25 май күнү саат 10:00 жылдырылды. Буга чейин 25 февралда башкы прокуратура Кой Таш окуясы боюнча кылмыш ишинин өтүп жаткандарга айып актыларын тапшырганын жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 491 беттен турган айыптоо корутундусун бекиткенин КСДБКнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева айтып чыккан. Булак Супер КЖ.